Çok ballardan gelet hazır. Hatta bolşu çaldırırlar. Ассаламу алейкум, урматтуу коомчулук. Арыбаңыздар, здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы, холмеле урматтуу кыргызстандар. Биз ошо элге чыккынчы Кактус медиа буга чейин эки өлкөнүн ортосуна чагымчылдык салган Кактус медианын имаратынын алдына турабыз. Муну орусча которуп. Жана биздин жалпыга маалымдоо каражаттары эркин журналисттер жана Кыргызстандын журналисттери жана арасында ошол чыккынчы бул азаттык өңдүү дегенчилер дагы келген. Biz менен birge oltuңуздар. Plakatını turanı bir yakın turlartı var artığınızda. Jurnalistler araşıp ettiğine. Benim de kılıp koydum. Aha. Ya baldar gel otağı da. Adamlar aparatör gel otağı hazır. Neyle? Selamun aleyküm. Kımbatlı. Jurnalistler kımbatlı komşuluk. Medya aldılar. Hayradan arası vasıtası olacak. O mesele. Çok bu canlı tuttular. Bana Evet olayım. Yarın Жолду тосуп койду. Жараны мыйзамды сыйлаган жарандар. bir yakın turlar bu plakatlarını. Bir yakın turlar. Batu. Jurnalistlerim, iyilerim. Ben de şu yaş blogerler çakırıştı. Ben bu açın blogerlerimi iş kılgan yok olayım. Biroq baldar jaktı mağa. Ular çin patriotlar iken, mekençiler iken. Anan bugün de çoğu akçılık özlegenge makbulluğumu verdim. Ancak o 101 iken. Bu baldar aytıp ketkende canım aytıp atkan chet өлкөлүк агенттери боюнча мыйзам дафтыры өзүм болуп. Bunu 2013 yılı yazıp Jogorku Kenештен 2 okusunu ötkөргөнмүн. Jogorku Kenеш reglamenti boyunca 2 okudan ötkөндөн кийин 3-чү okuda жөн добуш берип, колдоп коюш керек эле. Бирок саясий оюндар башталып, Jogorku Kenештин 5-чи чакырылышы ал мыйзамды кабыл албай, 6-чы чакырылышка калдырды. 6-чы чакырылыш болсо, ал мыйзамды четке какты. Ошондо ошол чет өлкөлүк агенттер боюнча мыйзамыбызды жок кылышты. Бирок 6-чы чакырылыштын аягында Бактар Айымбеков деген депутат ошонун бир жумшак вариантын көтөрүп чыкты. Эми көп МПОлордун журналисттердин ачуусунан тийбейин деп жумшагыраак вариант таап чыгыптыр. Бирок ал менин мыйзам эмес. Эмне дегенде бул Бактар Айымбеков көтөрүп 6-чы чакырылыш аягында кабыл алган мыйзамдын бир эле жакшы жери бар, ал текшере алат. Мисалы чет өлкөдөн акча келип атып, бейөкмөт уюндарды же массалык маалымат каржылап атса, мамлекеттик уюмдар аны текшерген акысы бар. А менин мыйзамымда ал жакта текшергенден кийин, эгерде максатсыз иштелип атса акча, мисалы бир бейөкмөт уюм же бир массалык маалымат каражат же информациялык портал акча алып чет өлкөдөн башка нерсеге жумшаса, башка деген ол бир массалык маалымат каражаттын, бир бейөкмөт уюмдун өзүнүн уставы бар. Аны жакшы билесиңер. Аны юстиция министрлигинде каттайт. Ошо максат коюлган максаттан чыгып кетсе, анда мамлекет аны текшерип туруп, туура эмес пайдаланды, каяка пайдаланды, ким аркылуу пайдаланды деп, эгерде мамлекетке зыян алып келе турган болсо, саясатка аралашкан болсо, анда ага статус берилет. Чет өлкөлүк тыңчы деп, чет өлкөлүк агент деп. Бул бир эле бизде эмес, бул Америкада өткөн кылымда. Быйыл ушул кылымда болсо Россияда жана бир топ Европа өлкөлөрүндө иштей турган мыйзам бул. Ошондо биякта биз жаңы велосипед ойлоп чыккан жокпуз. Болгону биз Кыргызстан шартына ылайыкташтырдык. Эми ушул мыйзамды биз кайрадан кабыл алган деп атабыз. Ошо азыркы иштеп аткан бейөкмөт уюмдардын мыйзамына ошону киргизгиле кайра өтпөй калган нерсени деп. Максатыбыз ошол. Биринчиден. Экинчиден болсо Кактус медианын астына келдик. Биздин талабыбыз азыр шаардык прокуратура кылмыш иш козгоп тур Кактус медиага. Ушул кылмыш иш аягы чейин чыксын. Чыксын аягына чейин. Чыксын аягына чейин. Токтолот. Азыр көбүрөөк кысым болуп атат. Эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар, анан Кактус медианын коллегалары, башка журналисттер, анан кээ бирки депутаттар чет өлкөдөн көп эле айтышып атат. Бул үчүн дейт эскертүү берип койсо болот, кылмыштын кереги жок деп. Кымбаттуу туугандар, мен саясатчымын. 1 жыл эмес. Тем более мен
Diplomatмын. Bu işlerdi мен көп изилдегенмін. Кайсы өлкөнү карап алсаң, сөзсүз жоопкерчилик бар. Бир эле Малайзия жамандай Качанга чейин жыландарды өз койнубузга багабыз. Перепечатка провокационной статьи значит расстрелять с точки зрения иностранных провокаторов. Ажо менен депутаттар бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамга чет өлкөлүк тыңчылар деген статусту быйыл киргизгиле. Обвинить иностранными агентами «Кактус Медиа», «Азаттык», «Клуб Кыргыз» и других дестабилизаторов жизни кыргызстанцев. «Кактус Медиа», «Азаттык», «Клуб Кыргыз» жана калган бардык тыңчыларды качан оздойсуңар? Жана бул жерде лозунгдар: бөрү баласы ит болбойт, чет өлкөлүк тыңчы дос болбойт. Ак ит, кара ит, баары ит дейт. Чыккынчылар кайсы өлкөдөн каржыланбасын, баары бир душманыбыз. Азия плюс помогает диктатору представления кыргызов врагами таджиков, а «Кактус Медиа» припечатывает эту доверительную статью. Ждем раскаяния. Дагы ушундай эле «Кактус Медиа», «Азаттык», «Клуб КЖ» жана башка тыңчы бөлөк ТВ радио жана порталда иштеген журналисттер өз элиңерге чыккынчылык кылбагыла. Даже в России люди осуждают просто за лайки и перепосты. А что юрлицо «Кактус Медиа» не ответит за перепост? Антикыргызская статья. Бул деген суроо талаптарга коюлган Кыргызстандын жана биздин милиция кызматкерлери коомдук көзөмөлдү камсыз болду. Терең расчылык билдиребиз буга дагы. Булар деле биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Өзүнүн элибиз. Аз мен сөз бүтүп алайын. Анан кийин мен суроо дайым жооп берем. Анан кийин комментарий окусаңар, чачыңар тик турат. Eң жұмшақ сөз бұл бізді Чингизит дегенде. Қалан тәжіктер жақсы нәрсе келіп алыптыр. Қырғыздарды жоқ қылыш керек, қырғыздар анда мындай деп кетіп тұр ошонун негізінде. Баш сөзім айтқанда бір перепечатка қаншалық мынандай тәжіктер ұлтшыларды ойғатып, бізге қаршы мындай іш әрекеттер сөздер болып отыр. Ошондықтан бұл жерде сөзсіз прокуратура чара көріш керек. Görüş gerek çara. Албетте. Анткени бүгүнкү күнү унчпа койсок, эртең даны мен айтып атам, бүгүнкү күнү Рахмон токтобойт. Рахмон диктатор болгонун билесиңер барыңар. Өзгөчө Казакстандан кийин Токаев жана жок жерден өзүнүн газ басына каршы чыккандарды террорист, боевик дегенден кийин бүт диктаторлор үчүн вооружение кылып алышты. Эртең Тажикстанда топлоң башталат. Тажикче түшүнгөндөр бар болсо сурансаңар которуп беришет. Россияда иштеп аткан мигранттар тажиктер бүт баары Рахмонго наразы. Кетсин дешип атат Рахмонду. Эртең Тажикстан топлоң болсо алда ОДКБ кайрылат. Давайте бизге аскерлерди киргизгиле деп туруп. Кайрылуу ушул маселе Казакстандай болот. Анан ким жакын комушу? Биз жакын комушу. 91-96 жылы Тажикстан жаран согуш болгондо тажиктер каяка качты? Өзбекстан чегараны жапты, Түркмөнстан чегараны жапты. Алар бир эле Кыргызстан менен Афганистанга качты. Афганистанга көп качкысы жок. Тем более өзүнчө азыр гуманитарный катастрофа. Кайра бизге качат. Ошон үчүн алдын алыш үчүн биз мына чамчылыкка бөгөт коюшубуз керек. Чегара маселеси пока чечилбейт. Анткени Рахмон дагы чамчылык кылат өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн. Муну өз тажик блогерлер айтып атат. Мен ушу таң каламда ушу «Кактус Медиа» окшон журналисттерге кайрылгым келет, силерге да кайрылгым келет. Эгерде Тажикстандан перепечат кылам десеңер, ал жакта нормальный тажиктер да бар. Алар айтып атат, бул согуш кыргыздарга да керек эмес, тажиктерге да керек эмес. Бул кыргыздарды бизге душмандык көрсөтүп атат, Тажикстан блогерлери чыгып атат. Ошолорду көчүргүлө биз сүйүнөбүз. Акыйкат сөздү көчүргүлө бу жакта. Бирок мында чагымчылыкты көчүрсөңөр, анда тем более азыр эки мамлекеттин ортосунда курчуп атат обстановка. Тынчтык керек бизге кошуналар менен. Биз урушкубуз жок эч кимге. Жана биз бардыгыбыз айтып атабыз, эл, бийлик айтып атат. Бизге башканыкы керек эмес, өзүнүкү эле керек бизге. Тажикстанда жери керек эмес, Өзбекстанда жери керек эмес, ким жери керек эмес. Ошондуктан туугандар, бүгүнкү митингдин максаты ушул: прокуратура ишти аяк чейин алып барсын, «Кактус Медиа» жазасын алсын, жогорку кеңеш президент баш болуп туруп, жана өкмөт уюмдар мыйзамына өзгөртүүнү киргизип, чет өлкөлүк статус деген эрежени киргизсин, макам берилсин. Макам берилсин. Макам берилсин, чет өлдүк статус. Иноагент, иностранный агент. Болот, берер. Жақында бір билікчил сайттар тоже Азия Плюс деген жана агентствонун маалыматын перепечатка кылышты да. Ошол эле тажиктин позициясын, бизге каршы келген позицияны алар деле чыгарышты. Кимиси экен? ВБКЖ мисалы. Азия Плюсту неме кылышты. ВБ? Бишени Бишбеков. Анан эмнеге силер аларга барбайсыңар? Именно ошол кактуска келишти. Мен сени угуп атам мен. Өзүңүз тартып койчу, сиз кайсы каналга эмнедесиз? Мастагыңыз жокпу? Бишен Эмнеге башкалар чыгарса силер именно ошол оппозициялык сайттарга келип алып эметесиңер? мен
Kalkısı meydan opposisiyaçıl deb esepteyim men. Bul emne kılıp birlikte tönkörüge çıkırıp atıp durur. Bu prost yana provokasyon materialды басканы tutam. Bu birinçiden. Ekişten bolsa sen aytып atkan biçeni Bişkekte men misal okugan jokmун аны. Sen maga aytып ber, men dan bir jol şu çılay bu mesele boyunca. Sen sözün öyle meşeni atam da hazır. Sen aytып atasın. Biçeni Bişkek. Men bunu hökümetke de birinci olup uçup atam. Biçeni Bişkek daima nizavисимый gezdi al. Bravo. Abi yakta prodüksiyon men alıpkan jokmун. Ekişten bolsa biçeni Bişkek okşunda jassa bana belgiler men daha karşı çıkayım. Biçeni Bişkek için miting ötküreyim men. Men просто sen ovatam biçeni Bişkek için. Sen biraz gezdi hiç kim okuyay. Yok okuyanlar var o. Ya. O saytta men girmeyip men o Facebook'ta okuganımı oşonu aytıp atam men. Ha biçeni Bişkekti men okuyaptım, keçirip koyasın. No eğer de biçeni Bişkek şunda kılsa, anda oşonu tapsak biz sayttan material tapsak biçeni Bişkek için de miting kılabız. Özün oyunuzu Tem böyle yaktaşı baldar. Manda kızlar öyle okular ama jurnalist az okup atsam men 2 günden beri. Allah çıkıp atat, şular arası miting kılıp turup cevap etkende. Biz cevap albayız bu yakta turgandar. Biz только talap kılıp ataz. Mıyzamga şu özgürtü girsin. Mıyzamga özgürtü girgende cevap etken anıktay. Bu meseleni kim çeçer? Misali bizim mıyzamızda ötpey alan mıyzamızda hem oşonu ötközgülü kaydada otabız. Oşon hükümet uyumdardın, maslahat malumat karajatlardın, çet ülkeden gelgen akçasını emni kılıp atkanını justitsiya ministrliği anıktay. Azı çoğurken şarkı bilgisi men bilmem kimge tapşırkan. Gittin buna tapşırabı, kimdine tapşırabı. No oşanlar, oşan organda iliktep durup, eğer de çin oşunda bol atsa, saytanda bol atsa. Onlar da maktam verirler. Çet ülkelik agent dep durup. Atak biz mitinglerimizi almayız. Biz talaplarda şu mizam özgürtün girgizgiledir. Anan bu işte cappa aladık da kalkısı medyanın üstünde işte. Boldu şu mene. Biz kolumuzdan gelmeyiz bir önü cavuş, bir önü kupçu veriş. Biz talap koyuyoruz. Patriotlar, kak mekençiler şunu talap koyuyoruz. Buna özüne görüntüsüne birleştiler emez. Bizge ataka başlayacaktan da bol atat. Mitingge çıkıp bağla dep durma keçinden biz abrabut kılışıp atat. Hem yak jakşırıştın gereği yok. Sizlerce birlik bir de imine birlikteyler az kısım kılıp atat. Çıkıp bağla mitingge. Ora olganlar var mı? Ne var Konstitusiyadan negizinde Мынайда журналисттер, силер жок бересиңер азыр 1 мүнөт. Бу материалдарды мисалычы кеспей кыскартпай мындай толук бергилечи, мен өткөндө НТС'ти көрүп алып, мынакей до сих пор жаман жиним келип атат. Азыр мына ага айтып атат, мекенчилдер депчи, силер аны резкиле Садыр Жапаровдун партиясына коюп туруп, мындай кыскартып туруп, мындай нейисте бербегиле. Өткөндө мынакей мен НТС'ти көрдүм, ушундай ачым келди. Болгон ишимдеги жүзүмдү айткам мен. Мен айттым мына Садыр Жапаров менен мен сүйлөшпөйм. Бияктагылар мына сүрөтүбүздү коюп, ал тети выбордагы эме болсо, мен Абдил Сезбаевди колдотуп коем. Мына ушинтип эле айтайынчы. Темага жакыныраак анан эң негизгиси мына кыска айтып кетейин. Өткөндө баягы толук түшүндүрө албадым. Азыр мына айдын 2013-жылкы мыйзамын кабыл алып, статус алгыла деп атат, статус. Себеби Тажикстандын эмесин баягы поделиться кылгандан кийин биздин өлкөгө мындай зыяны, чагымчылыгы көп келип атат. Бул Баткен окуясы. Силер ойлобогула, муну менен токтоп калды депчи. Бул токтобойт вообще. 2-3 айда бир, 2 айда бир кайталанып турушу мүмкүн. Себеби Рахмонго тажик эли өтө каршы. Бул кайра эле кайталана берет да, анан эгерде Садырга каршы болсоңор мага айткыла, мына мен митинг уюштуруп берем. Özünü tanıştırıp koyalım. Жаранбек Жолушбек. Сиздердин артыңызда бийлик турат деген маалыматка кандай жооп бересиңер? Сиз конкретно сиздин жөнүндө. Ben Sadır Japarov taktış yol görgөнüm. Ben bilesiniz daim çındıkta aytam, kalp aytpayım. 2020 yıl 2 dekabr. Ben de prezidentlikке talap geldim. Oşunda 2 dekabrda jolukkanbız. Ana programmabız okşoş eken. Ana acaba deyt, aldı meni acaba deyt, Batkençilerde okşop. Acaba deyt, programmabız okşoş eken deyt. An göre bir komanda bol çıkpaylı deyt. Ana gin 3. dekabrda barıp, сентябрьдин арызын жатат, аякта жаздым. Прошу снять мою кандидатуру в пользу Садыр Жапаровду өзүм алып салгам мен. Ошондон мен ошон бери көргөн жокмун. Алда кандидат президент эле. Президент болгондон бери Садыр Жапаровду көргөн жокмун. Ошондон мени бийликке чапташ, наоборот айтып атпаймынбы? Туура эмес бийликке чапташ. Кечеден бери бийликтин өкүлдөрү чыгып, митингге чыгып алды. Мына бүгүн азыраак чогулуп калыңыз ошондон. Көбүн айтышыбыда чыгып алам митингге деп. Биякта биз эч тийишибиз жок. Bu mitingde uyuşturatkanı medamı yol aytayın. Biz blogerlerimi biriktik, Et Partiyası, birinci olmalarımı biriktim. Çinçil patriotlar iken bunlar. Ben misal sayısaçılığımı birikmeyetlerim. Sayısaçılığı 200'lük övünçü.
Аны жақсы білесің. Двуличный политиктер бар. А блогерлермен мына бұларды мен Фейсбукта оқимын, Инстаграмда оқимын, ТикТокта оқимын. Бүгін кешеден бері бірінші жолы біліктім бұларды. И пресс-конференция была жақсы өткөрүштү. Мына бүгін митинг чыгып атабыз. Но ортада тургандар жана бийликти дегенде, эмне ушу бийликке жакындар бизди кокутуп атат чыкпагыла митингке деп туруп. Биз эч кандай тиешебиз жок бийликке. Мына мен айтам, уюштургандар мен жана блогерлер. И то биз өзү жарантпайсыз. Кыскартып ушундай берет экенсиңер. Зачем аны ушту мына калыс эмени айттымбы ошону каканезде эки тараптуу кылып чыгаргыла атам дейчи. Эмне керек маселе жана сен айткан канат мына ошонуга мына Азияны үстейсиңби? Ошонуга деле барып беребиз. Азия плюс'та, между прочим, мен да карап көрдүм. Азия плюс'та бул чисто тажиктердики эмес экен. Анткени алда Тажикстанда ушундай мыйзам кабыл алынса, ага да чет өлкөлүк агент деген мактан бериш керек. Анткени Азия плюс'ту Госдепартамент США каржылайт экен. Азия плюс. Ошондуктан бул жерде караш керек, перепечатка кылып аткандай. Эгерде объективдүү таза чындыкты айтып аткан болсо, перепечатка кыла берер. Ага биз сүйүнөбүз, наоборот. Мына Тажикстандан жакшы пикирлерди айтып атат. Согуш токтосун. Bu Rahman'ın kılganı eldik emez. Tacik'in kız el, bir tuvan eldik, Müslüman elde yaptık. No biyakta karasan Azia Plus'ta Gosdepartament США tarafından harcalanat iken. Anı tapsar bulat internetten. Oşondan biyakta biz birle maksatımız. Eğer de çet ülkeden malumat alıp atsanlar dostluk bekem degenler. Soğuşlukta tutulan materyallarda baskılar. Biz suyunuz, paldı perez mekençilder silerde. Gel ağay, sizin suyunuzdu bular kızkartatты. Урматтуу коомчулук, урматтуу журналисттер, дагы тактоо иретинде анча мынча бурмалагандар болуп атат. Биз сиздерди сыйлайбыз. Канал болуш керек. Биздин журналисттерди сыйлайбыз, журналисттердин жаранып коомуян ушундай аз минутка. Сыйлайбыз. Биздин эң негизгиси ошол иноагент деген, иностранный агент деген мыйзамды. Анча биз анда кичинекей боло элек, Турсунбай ажы дипломат, ажы сунду интернетте карап тауып алдык. Анан биз байланышка чыктык, ушуга бизге жардам бериң, бизге эмнебиз жетпей жатты деп мына сырга бар жок ошол жерге. Менен бизге анан кече дагы маалыматтар чыгып атыптыр. Финансирование ким Турсунбай ажы тияк бийлик турат деп. Эч ким жок мына эл. Сиздер. Анан жалпы комондо каражаттан дагы чакырып келет элек, урматтуулар. Мына өзүздүкүлөр KG доменки менен да, мисалы кебинкилер орг неме болбойбу? Медиа да кандай башка уштомо биздин неме калыс боло элек, өлкө баарыбыздыкы. Маалыматтык согушунда мурда автомат кармасы, азыр камера кармап согуш болуп атат. Биздин өлкөнүн кызыкчылыгы болуш керек, эң негизгиси. Анан дагы депутаттар, жаңы келген депутаттарчы. Коюп. Ушуну бирөөңөр көтөрүп бергиле, ушул мыйзамды Турсунбай ажы ким менен сиздер чоңку көтөрүштүлөр ошол убакта. Азыр айтыңызчы бизге тарыхты. 3 депутат элек, менден башка Надира Нарматова жана Мадалиев Нуркамил. Азыр 3 автордан Надира Нарматова жогорку кеңеште депутат. Кайрылыш жогорку кеңешке. Ошо Надира Нарматова ушул мыйзамдын автору. Ошону колдоп бергиле, ушул мыйзам кайра күчүнө кирилсин деп туруп. Ошол максаттар. Анан бул жерде суроолор туулуп атат. Кечтен бери мага Вести KG башкалар сурап атат, 24 KG, башка журналисттер чыгып атат. Кого вы считаете иностранным? Да, в Твиттерде жазышыптыр. Вы кого считаете иностранным агентом деп, анда мындай жазышыптыр. Теперь на русском языке, в честь уважения к русскоязычным журналистам. Дорогие журналисты, наша цель, во-первых, прокуратура открыла уголовное дело на Кактус Медиа за перепечатку диверсионного материала сайта Азия Плюс. Наше возмущение вызвало это, потому что я владею 7 языками, один из этих языков персидский язык. Если кто-то из вас есть, можете проверить мои слова. Зайдите на таджикские сайты. Везде ссылка на то, что сами киргизы признаются, что они начали на границе скандал. И указывают на Кактус Медиа. Никто не говорит, что они перепечатали с Азия Плюс. Все говорят, что самые киргизские журналисты признаются, что именно сами начали говорить. Такого же не было. Мы хотим, чтобы не было войны между Таджикистаном и Кыргызстаном. Надо пресечь вот эти провокаторские идеи. А сейчас вот, благодаря тому, благодаря в кавычках, этой перепечатке, сейчас таджикские националисты обвиняют наше государство, что мы начали всю эту заваруху, что кыргызы всегда вот такие враги таджиков и так далее. Но есть там еще свободные люди в Таджикистане, их мало, конечно, потому что большинство из них уехало из Таджикистана, большинство из них сидят в тюрьмах. Но я разговаривал с Мухиддин Кабири, это лидер оппозиционной партии Таджикистана, живет в Германии. Асадулла Валязада, я разговаривал с блогерами, еще среди них есть Максим Казак, вот,
русские вот христиане, но которые всегда за мусульман переживают. Я с ними совсем вот в интернете разговаривал. Все говорят, что это провокация была. Поэтому, прежде чем перепечатывать, нужно было удостовериться. Тем более Азия Плюс финансируется из Госдепартамента США. Вы можете проверить мои слова в интернете. Но я еще прочитал комментарии таджикских блогеров, националистов таджикских. Везде представляется образ врага в лице Киргиза. Это задача диктатора Рахмона. Потому что я вам скажу, после особенно событий в Казахстане, сегодня и Таджикистан готовится к худшему варианту. Там тоже хотят защитить свою диктатуру. Поэтому они подготавливают общество, они настраивают на кыргызов. Вот враги говорят, отвлекайте. Помните из истории? В 1905 году русский царь Николай II начал войну против Японии, хотя не было такой ситуации, чтобы отвлечь народ от предстоящей революции. Точно так же сейчас идет. Сейчас после Казахстана Рахмон готовится тоже к такому варианту. В случае чего он попросит ОДКБ ввести войска в Таджикистан. А для этого что нужно? Для этого нужно побольше оттягивать народ на другие темы. Отвлекать. Одно из отвлечений — это граница представления кыргызов в область врага. И это печатает Азия Плюс, а наши, не раздумывая, перепечатывают в «Кактус Медиа». И теперь таджикоязычные вот эти националисты, вот прочитайте, если мне не верите, комментарии. Везде говорят, вот киргизы сами признаются, они начали провокации, это наши враги. Потому что, говорят, мы разных национальностей, они персоязычные, мы тюркоязычные. Самое мягкое слово, которое нас обвиняет, это то, что мы чингизиды. А остальные, если прочитаете, волосы дыбом станут. Поэтому наша цель. Если будете перепечатывать, есть нормальные таджики, перепечатывать их слова. Я вот, например, сам читаю с удовольствием блогеров, которые говорят, что виновата диктатура Рахмона, а не народ. Народ не хочет войны с Кыргызстаном. И кыргызы, говорят, уже так перемешались с таджиками, это совместных семей очень много. Поэтому такие материалы приветствуются. Но вот так провоцировать, особенно сейчас мы понимаем, что граница не успокоится. Что каждый месяц, каждые 2-3 месяца опять будут провокации. Рахмон на это нацелен. И тем более в 1999 году, когда я останавливал Баткенскую войну, вы помните, тогда я сотрудничал с полковником Шохом Искандеровым, он был полевой командир. Сейчас ему дали звание генерала, он стоит на границе с Кыргызстаном. То есть те боевики, которые воевали против таджикского правительства, сегодня стоят на границе Кыргызстана. Поэтому должны быть всегда готовы к провокациям. Поэтому, уважаемые журналисты, если перепечатываете с Таджикистана, то сперва посмотрите, кто они. Я еще раз говорю, тот, на который ссылается «Кактус Медиа», Азия Плюс, финансируется из Госдепартамента США. Теперь, мы хотим, чтобы прокуратура довела до конца это дело. Те, которые обвиняют, особенно в парламенте, говорят, журналисты друг друга поддерживаете. Надо было предупреждением ограничиться, не надо уголовное дело. Извините. Ладно, я не буду европейские примеры приводить. Я не буду примеры приводить с азиатских стран, как Малайзия. Но я вам приведу пример, всегда мы ссылаемся на Россию. В России вы знаете, что даже за лайки, перепосты есть уголовная статья. Около 300 человек сегодня сидят за то, что они лайкнули против государства статьи. Перепосты. Но это то же самое. Но мы не хотим, чтобы посадили журналистов «Кактус Медиа». Но надо, чтобы прокуратура довела до конца это дело, чтобы больше провокаций не было, хотя бы штрафом, чтобы отделались, но чтобы больше такими провокациями не занимались. Прокуратура не должна закрывать это уголовное дело. Теперь второе. По поводу законопроекта. Да, я автор этого многострадального законопроекта. Нас обманули. В 2015 году на 3-м чтении должны были только проголосовать за законопроект об иностранных агентах. Но что сделали? Они перенесли, пусть рассматривают 6-й созыв парламента. 6-й созыв пришел, зарубил этот законопроект. В конце 6-го созыва Бактар Райымбеков принял более мягкий вариант этого законопроекта. А сегодня мы требуем, чтобы этот законопроект усилился, чтобы ввели статус иностранного агента. Это есть и в Америке, это есть и в Европе, это есть и в России. Поэтому это не кыргызское изобретение. Поэтому мы хотим, если получаешь за рубежа финансирование, но работаешь во благо Кыргызстана, пожалуйста. Таких МПО, таких газет очень много. Но если получил финансирование за рубежа, но нарушаешь свой устав, влезаешь в политику, еще здесь вносишь сумятицу, вносишь дестабилизацию, то, пожалуйста, тебя будут расследовать государственные органы, тебе будет присваиваться статус иностранного агента. Все, больше у нас нет требований. Что касается ваших... Азырдагы муну айта кетсеңиз, азыркы мурунку президенттер эмес, азыркы президент башкаруунду айта кетсеңиз, орусчалап, ата булар бул түшүнбөйт болуш. Президенттик башкаруу кандай болот экен? Еще раз. Ошол жак кыскача айтып Здесь вначале на Красноярске были вопросы заданы, что власть организует вот эти митинги. Вот перед Богом я клянусь, вы знаете, что я очень верующий. И я вам скажу,
Если я сейчас согласовал бы эти митинги, здесь было бы не наш 30-40 человек, а здесь было бы минимум 500-600 человек или 1000-2000 человек. Ну, наоборот, я вам скажу, со вчерашнего дня беспокоят звонками именно власти имущие, чтобы на митинг не уходили. Это еще раз доказывает, что мы не имеем отношения к власти. Поэтому власть никаких отношений не имеет. Я еще раз говорю, если власть имела отношения, если сейчас людей было бы тысячи было бы, они умеют организовывать. Но это мы сами организовываем. Это блогеры и наша партия. Сысыкуля приехал специально. Assalamu alaikum. Hurmatly tuğanlar, Atıcı'nın Bahtiyar Jarandıq aktivistiyim. Hurmatly tuğanlar. Antrak söyleseniz. Sizlerдің арқаңыздар менен дагы көп нерсени дагы айтып алгым келип турат. Биринчиден катуу сүйлө. Урматтуу мекенчилер жана патриоттор барыңыздарга биринчиден ушу кайдагы карабай келген, ушул 150 деп келген биринчи ар бир жаранга чоң рахмат. Экинчиден сиздерге урматтуу журналисттер. Ушул сиздердин аркаңыздар менен бир топ нерсени айтып алгым келип атат да. Урматтуу туугандар, канча жылдан бери биз митинг менен жаман жагыбыз менен таанылып келебиз да. Ар кайсы өлкөлөрдө кайыр тилеп, анан тиги мигрант болуп тентип кетип жүрөбүз. Бизге эмне ушундай жашоо жагабы? Ар кимдин президентине суктанып, Эрдоган анан тигил бул Путин кыйын деп. Мына бизге ушундай татыктуу Аллахтын буйругу менен ушундай президентибиз келди. Ошону да колдоп албастан ар кандай жамандап, каралап, ушул бир кыргыз болуп туруп бири-бирибиз эмнеге өнүкпөйбүз десеңер, ушул бири-бирибиздин аркабызды чукулап жүрүп эле өтөт экенбиз да, сен жакшысың, мен жамансың деп. А буга чейинки жеп ичип көнүп калган адамдар, жеп ичкен адамдар, көнүп калып, акчасы бар, баары бар, карапайым элди ойлобой 30 жылдан бери эл менен эсептешпей келди. Мурунку президенттерибиздин жашоо турмушун да жакшы билесиздер. Эми мындан кийин кичине чет өлкөгө, башка элдерге, бизге да суктанбайбы? Биздин миграцияга келбейби мигранттар ушул жерге? Мына көчөгө Тажикстан тарапта согуш болду. Биздикилер блогер болобу, чала блогер болобу, журналист болобу, кайсы солдатыбыз каякта жатканын көрсөтүп берип атабыз да. Мына моякта мынча кетти, мынча танка кетти. Ушуну токтотпойлу. Бир түндүктүн алдында могу ушундай болуп бириктпейлүү. Кайсы күнгө чейин мына могу окшогондор жамандап, каралап, мисалы чыгарып өтө бересиңер, мисалы туугандар. Мисалы телеканал Апрель мени да бир маалда аябай чыгаргансыңар. Мына Садыр Жапаровдун тарапташтары силердин эфириңерде бар. Ошого окшогондордун мындай кылсыздык менен, Алладан коркуу менен, мисалы чындыкты чыгаргыла туугандар, мисалычы. Агилет бирок сынбайт да. Ошол жана айтарым, жана көпчүлүктөрдү бурмалабай, ошол кыргызыбыздын жакшылыктарын чыгарбайлы, жамандабай, мисалычы туугандар. Бириңизге деле миллион калып турса. Ошон үчүн баарыңар кайтарым туугандар. Тигилчи бунчун ынтымакка келели. Баарыбыз суранарым. Ошол сиздерге акырына чейин чыгыш керек булар. Gölden geliniz. Yazılsın. Yine agent mizamı kabul alınsın. Yine agent mizamı kabul alınsın. Kaktüs Medya öz kılmışı için cevap versin. 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 Yine agent mizamı kabul alınsın. Yine agent mizamı kabul alınsın. Atatürk Kırgızistan'a çıkıp gelsin. Gelsin. Урматтуу жалпыга мамдоо каражаттары өзүңүздөр бердиңиздер. Ушул интернеттин айынан бир макаланы скопировать эткендин айынан биздин эки өлкө кимдин ким экенин билип калдык. Азыр бул жерде дагы бизге аралашып жүрүшөт. Кыргыз өңдү, бирок эми тура түшүнөбүз буларды деле. Сөз эркиндигине басым жасоо болуп атат деп туруп булар өздөрүнүн кожоюндарына жеткиришиптер. Bilmezse bilip alırsın. Dünyölük 3 punkt var. Söz erkinliğine karşı gele durgan. Birincisi, ülkenin kızıkçılığına, stabilliğine karşı gelgen uçurda,
Екінші, адамдың өміріне қарсы келген учурда. Üçüncüsü, бұл екі өлкенің ортасындағы қандайдыр бір чагымчыл жүргізүү аракети. Бұлар сөз эркиндиги ол эсептелбейт. Кактус медиа ушул дүйнөлүк сөз эркиндигинде 3 пункттун каршы келген нерсенин екі өлкөнүн арасындагы чыккынчылыкты коюп койгон. Урматтуу генералдык прокурорлордогу жок болуп кетишти. Менимче Россиянын акчасын алып алды окшойт. Буга дагы жооп берер күндөрү келишет. Булар чыккынчылар элдин башын айлантып, элибизди ушул интернетте олтурса, баарынын башын айлантып, өздөрүнүн саясатын тыккылап атышат. Көз караштары менен калыстык бир жактуу тарап менен. Ошого иноагент мыйзамы кирсин! Иноагент мыйзамы кирсин! Депутаттар көтөрсүн! Урматтуу журналисттер, силер биздерди жаман көрбөгүлө. Биз өлкөнүн кызыкчылыгын журналисттер, активисттер баардыгыбыз бирдей сакташыбыз керек. Ана мондай турган эмелерди мына мен өткөндө көрүп алып, ушундай кыскартып, ушундай бердиңер. Чачым турбаган чачым тик турду да, турбаган чачым. Бул даже мойтуп кыйкырып атканыбыз силерге даже плюс болуп атат. Менимчечи. Мондай учурда баарыбыз бир жапа турмак бир иш керек. Жана айтып кеткенде, кече күндө айтып кеткенмин. Бул Баткен окуясы токтобойт. Баткен окуясы өткөн жылы Баткен окуясы. Мына мен өзүм алып баргам ошол жердечи. Элди алып калгам ошол жерде правительствого кирип бараткан жеринен 2 saat болгондо правительствого кирип кеттик уже. Ошол жерде мына алып калгам. 2 saat болгондо уже кирип кеттик. Бул эмненин айла болгон? Бул ошондой поделиться кылып, ушундай Кактус медиа окшогон эмелер поделиться кылып, чагымчылык туруп мындай бурмалап койгон. Бирок ошондой бир Кудай сактаганда, ошондой нерсе дагы бүгүн да болуп кетпесин деп, алдын ала чала көрүп баягы чагымчылга жол бербейли деп баягы чыктык. Жок. Assalamualaikum. Жака чогулуп жүрөбүз. Аке мучурашып койду. Бактерийлүү. Диризга. $50,000 берсин, болду кетип калабыз. Булардын арасында көп шакалдар жүрөт. Көп сүйгөндө эhtiyat болуп калайын. Булар бүт өлмүштөрдүн ичинде ушуларчы. Анан кечинде эсен иштейт анан. Урматтуу кызыктар, сиз алдын ала айтып коелу. Тот, который получает Американын пропагандасы деп аталган. Это не по назначению. Если каждого НПО каждая информация устав зарегистрирован естественно. Если будет по самым целям, задачам использовать эти деньги, особенно для дестабилизации политики, для ситуации, для политики, для митингов, это уже выше за рамки свои расходы, показать, на что используют, а мы используем на что да. И государство, если проведет расследование, в моем законопроекте было биздин Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын көрсөтөн журналисттер. Какой имеет, да? Данияр, мына. Молодец апам, сизде апаларым бар болсун. Биз эч качан ажоонун артынан жамылып келбейбиз. Өзүбүз жарандык айтып кетmişiz.
Ay, rahmat apa, бар болуңуздар. Эмнеге муну таркатып атасыңар? Ha? Bu faydası emniydi. Ha? Çavuş. Cevap ver almasın ha? Bizim bakıraylıç. Hurmatlı Kırgızstanlıklar. İvaget mıyzamı kavul alınsın degen alınsın da bakırabız. İvaget mıyzamı kavul alınsın. Сейчас прокуратура ведет уголовное. Как вы İvaget mıyzamı kavul. Зачем закон? Вы тоже не вмешиваетесь. Azatlık esine gelsin. Блогерами проводить. Как мы слышали, Fars tilini bilgenler, Tacik tilini bilgenler, okuğandan keyin alardın kommentatorlarını, blogerlerdi çaçıngart tik turib atgan. Men özüm Tacik tilini yaxshi bilaman. Çünkü 99 yıl Batman soğuşunu bitirib atganda Taliban bilen de söylöşkön, İduni bilen söylöşkön, Majahedler bilen kelip Tajikistan'da oppositsiya bilen birlik bilen söylöşkön. Bu jakta Tacik tilini bilgenler bolsa men düşünüşür. Kirsenger çaçıngart tik turadi. Eng jumshaq söz Kırgızlarga Kırgızdan daryan qaratılar. Bu Çingiz itsingler deydi. Çingizdan qalgansыңар, ошон үчүн bizi жаман көрөсүңөр дейт. Ал жаман сөздү айтсаңар, буякта эч ким калып ушундай сөгүп ашатып, бизди эң чоң душман көрсөтүп алган. Бул мен ойлойм Рахмондун саясаты. Анткени өзгөчө Казакстандан кийин Тажикстанда да диктатордун абалы азыр жаман болуп атат. Өзгөчө мигранттар Тажикстанда, Россияда Рахмон кетсин деп атат. Ошол үчүн бул эмне керек? Алаксыз керек келди. А кимди алаксыздады? 1095 жылы орустардын падышасы Николай II орус элди революция алаксыздайын деп Япония согуш ачып берген. Азыр болсо Рахмон Өзбекстанга кол сала албайт. Афганистан кол сала албайт. Ким бар жанында? Кыргызстан кол салып атат. Элди националист кылып атат да, мына мен жакшымын, силерди башкарып атам, мен болсом Кыргызстан силерди басып алат деп. Андай эмес да. Ошол макаланы, бизди күнөөлөгөн макаланы Кактус медиа көчүрүп алыптыр. Биринчи көчүрүштүн алдын ойлонуш керек эле да. Бул кандай, бул согушту токтотобу же набыр согуш күчөтөбү? Bu Kırgız bilen Tacik'te alasıttabı, jakındatabı dedi. Teskeri çıkışını basıp atpayı. Hiç olsa internette жақсы özleştiriyor. Qarab görse, o şöyle Asia Plus saytı, informasiya portalı. Amerikanın Gosdepartamenti qarjılay ekan. Qarasa болады dedi. Значит, bunu Amerika başqarып qarjılap atsa, значит, bu жақсы alıp kelbeydi regionga. Anken bir-birine bular savuşturadi. Bir-birine qarşı buratdı bular dedi. Бұл bir. Ошон үчүн Шадык прокуратура уголовный иш ачыктыр, кылмыш ишти ачыктыр. Биздин талабыбыз ошол чогулган блогерлер менен биздин позициябыз ошол кылмыш иш жаза, кылмыш иш токтобосун, аяк чейин чыксын. Азыр болсо тергөөчүлөргө катуу таасир болуп атат. Катуу кысымдык болуп атат. Бул жооркенчилик депутаттарынан, эл аралык уюмдардан, бейөкмөт уюмдардан, журналисттерден. Ошон үчүн прокуратура ишти жаппасын деп атабыз биз. Ушул прокуратура ишти аяшын алып барса, бул башкаларга үлгү болот. Эгерде сен билдикени бассаң, анда Kırgızistan'ın siyasatını olur, tışlık kozup baskı. Soğuşta küçüğütüp, iki elden razılaşıp alıp kendini materyal basmağın derdir. İkinciden bolsa, beni bu bloggerler çıkarganı, bu çet өлкөлүк агенттер боюнча мыйзамдын акттары негизинде. Мага кошулган Надира Нарматова, Мадариев Нуртанбек. Ошолар 3 депутат, биз ушу эки окууда өткөн 3-чү окууга келгенде бул жерде жогорку кеңеш менен президент ойноп кетти. Бул мыйзам керек эмес деп аларга таасир кылышты, эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар бул мыйзамды алтын чакырыш карасын деди. Алтын чакырыш келгенден кийин алтын чакырыш бул вообще четке калып калды. Четке калгандардан Чокон Чокунова жана Жанар Акаев. Өкөдө архивде бар. Бул керек эмес мыйзам, бизге Америка жардам берет, бизге Европа жардам берет. Анан алтын чакырыштын аягында Бакыт Райымбеков деген депутат ушул мыйзамдын жумшак вариантын кабыл алды. Жумшак вариант деген ал жакта толук мамлекет текшере алат экен. Канча акча келди, каяка бөлүштүрүлдү. Биздин мыйзамда анан да башка нерселер бар эле. Мисалы мына Америкада, Россияда, башка Европа өлкөлөрдө, Малайзияда эгерде сен акчаны алып чет өлкөдөн устаптан чыгып кетсең, устапта жазылуу да. Мисалы бир бейөкмөт уюм бар, мен майыптардын укугун коргойм. Же болсо бир бейөкмөт бар, мен аялдардын укугун коргойм. Анан чыгып кетип, саясатына алек болуп, митингге алек болуп,
Memleketlerin işine giriştirip, özürüm anda kısımda kılvatsa, anda keçirip koy. Sağa kayaktan akça geldi, kimge bölüştürüldü, kim emniyege faydalandı, şunu tekşeriyoruz. Eğer de sen ustaftan çift etken olsun, memleketin nizamı çift etsen, sağa çift ülkelik agent degen makam verirler. Oşundan keyin al masraf malumat projesi olur, hükümet uyum olur, al kaşede bol olsun, mayzam layık özüne açık gerek. Ova, men de şunda status var dedi. El özü biliyorlar. Biz bugün günü mağda birini vurağız, soğağız, cevaz degen yok. Bana men tağıratan şuna saydı olur. Kalkısmeni göçtü. Biz bulağa başı çeşit. Biz de yaşasın yorat için. Şu bizim tışık çoğuluştur, biz nereye yaşasınız? Tışık çoğuluştur görürüz. Mıyzamdı kan? Yok, kan bilmesi. Çoğur Kengeç'te o 3 aktörden biri var. Nagiran normalde. Al çoğucurduk şayladı. Allah itibatlı eğer de men deputat olup kalsam, o şu mizamımızı kayra alıp çıkam dedi. O şu için Nagiran normalde biz şeyin otağız, biz amne süylöştük. Buday birisi bunlarda cana sırada çiftlik Çoğur Kengeç'te. O şu anda meseleyi götürdü Nagiran normalde odasını dedi. Nagiran normalde Çoğur Kengeç'te şu mizamı götürdü. Men Çoğur Kengeç'te yok mu? O şu 3 haftadan biriyle Nagiran normalde. O şu götürdü orada. Buday birisi Çoğur Kengeç'te götürdü. Мыйзамдын толук аталышы кандай болот? Бұл чет өлкөгө кеткен бұл жөнлө эл үчүн комчулук айтылган. Жана андай да педофил деген мыйзам боюнча. Педофил деген сөз жок кылмыш жаза кодексинде. Мыйзамда атап коюшкан педофилдерге каршы дейт. Бул да ошондой. Чет өлкө агенттери каршы дейт. Бул бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамга кирет. Толуктоолор, өзгөртүүлөр. Бейөкмөт уюмдар деген мыйзамга кирет. Мырза, мына толуктара проекттер өкмөт, жогорку кеңеш өз баары чет элдик фонддордон каржыланат да. Ошолорда кандай инагент болуп калабы ошондой? Түшүнүп атам сөзүм. Буну уккан мен көп сен коллегаларым укканмын. Эгер мамлекетти алды дешип атат. Ушу мамлекет алып туруп мамлекеттик орган, мамлекет каршы иштетсе, ал чет өлкөлүк агент болуп калат. Эгер де мамлекет сыртынан иштетсе, элдин сыртынан иштетсе, пожалуйста. Ансыз жашаш мүмкүн эмес. Но бияқта айтып атпайбыз, уставдан чыгып кетиш керек эмес, мыйзамдан чыгып кетиш керек эмес. Биздин талабыбыз ошол эле. Ажке, азыр биздин мыйзам канча процент иштеп атат толук? Кыргызстандабы? Сен жалпы мыйзамдар айтып атасыңбы? Жалпы мыйзамдын канчасы иштеп атат азыр? Эми бул биринчиден Конституция боюнча Жогорку Кеңештин комитеттери көзөмөлдөйт. Бирок Жогорку Кеңеш көзөмөлдө албай атат. Анткени комитет Жогорку Кеңеш өзү bizde jana siyasi organ aylanıp ketdi. Özü Jogorku Kеңеш mıйзам çıkarıp birlikte aytalat. Mıйзамды çıkarıp mıйзамды iş karşısını gözömöldeş gerek. Bizde bolsa hökümetти de dayındayt. Deputatlar özleri mesele şeçet, bирок közömölgende közömölde alışıp atат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү талап, Жогорку Кеңеш комитеттери ошо алынган мыйзамдар közömölгө алса, мыйзамда иштеп келет. Бүгүнкү күнү мен эми өзүм алдымда пикирим, менин пикирим. Мыйзамдардын иштетилиши где-то 10-15%. Даже мыйзамдын толук иштешине кимдер күнөөлүү? Мен биринчи айтып атам. Биринчиден Жогорку Кеңеш комитеттери көзөмөлдөш керек. Өзгөчө азыр күчтүү президенттик бийлик түзүлгөндөн кийин, Жогорку Кеңеш мыйзам чыгаруу бийлик менен алек болгондон кийин, мыйзам чыгаруу жыйындын комитеттери алек болуш керек аны. Көзөмөлдөш керек. Мына мисалы, өкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Аны силер эмес, биз эмес, прокурорлор эмес, Жогорку Кеңеш комитети иликтеш керек эле. Эмне үчүн мыйзам аткарылбай атат деп. Же болбосо наркотиктер боюнча Жогорку Кеңештин комитетин аныкташ керек эле. Jurnalistler boyunca Жогорку Кеңеш аныкташ керек. Бул бир. Бирок мындан тышкары тергөө органдары бар. Эгерде мыйзам чыгаруу бийлик бул жерде кылмыштын составын тапса, ал өткөрүп берет. Же прокуратурага, же Иштер министрлигине, же КМГга. Алар иликтеп туруп сотко чыгарат ишти. Өсүнө болот эрежелери. Журналисттер, силер түшүндүңөрбү? Ушуну туура жагынан кабыл алып, туура чагылдыргылачы сураны силерденчи. Өткөндө ит эле кылдыңар го мени могу жердечи. Ушу журналисттердин арасында ушу эткез. Итте жаман жиним келди жана түлкүнү. Просто ушу журналисттердин арасындагы чагымчыларды кандай жол менен тазаласа болот? Журналисттин ошол жана кылганын Кыргызстандын баягы жеке кызыкчылыгын баягы ойлобой, чагымчылык кылганда биз ачууланып чыкканбыз. Ошону баягы туура эле жеткирип койсоңор эле бүттү. Энте бар болсо, жамандагылачы, жакшылык башка маселеңер болсо, мисалы жанагындай, мага айткыла мына, мен алыста коюп туруп. Мына ажыке мен могу жерде туруп сүйлөгөм да, ушул жерде туруп сүйлөгөм. Мен сүйлөп, айтып бүт элек да бул жерде нете чыгарып атат да, булар мына бул эме чагымчылдар келип алды, чагымчылдар монтип атат депчи. Андай эмес бул жерде деген. Азыр дагы бир жыл айтып кетем. Азыр мурунку президент, 5 президенттикидей башкаруу эмес бул жерде. Азыр президенттик башкаруу, президент колуна алган мамлекетти. Мамлекет үчүн
Mamlaket el mamlaketdeki el magan jarlandı. Men elge jardan berimde özü dilerim. Göçe gördüңөр da. Göçe gördüңөр da kayakta жүргөнүн. Sögüp atam men taşıp berdi. Tura жолда кылыш керек мунун баарында. Bıra yetes ha. Yok bu ötkendögü kız bolçu. Ben tura jagынан kabul alıp düşündürüp kol alışıp durup ketkem. Yit kılıp durup başkaça kılıp düşündürüp otasın. Tura jagынан kabul alıp düşündürüp belgili. Bizden talabımız Бар. Чеке, кеге. Мен тез менен сиздин темага жакыныраак сүйлөйлү, урматтуу немелер. Ay bölüp jarıp durup көрсөтүп атат монда башкача жа провокация жагын. Провокатор деп туруп башкача кылып туруп мынакей. Ажеке, ушул арасында сүйлөп аткан журналисттердин чагымчылдарын кандай жол менен тазаласа болот? Birincide mıyzam жолу. Biz mıyzamdık, memleketimizi aytıp atıyoruz. Ya bolsa şunu kurabız atıyoruz bu yakta. Eğer de buna bugün kalkıp medyaya göçüp getirdik, tova aldım ya. Biz var bolsa urbaytlık bula tokmakta oytlayıp. Biz onda oyuz yok. Biz meriye arız yazganda da ettik. Biz tınçtık, çoğuluşat gözlerimiz ettik. Onun için kalkıp medyaya aytıp koyuşum gerek. Başına da bir çakışıp ettik. Biz toka mıyzam jolundan kılavuz bunu. Mıyzam jolundan degeni biz azı prokuratura kılmıştık kozulaptır. O şu kozgağın organ ayağı için çıksın dep. Eğer de şu jurnalistlerin üstüne alma, MVD kozgoyu, BKMB kozgoyu, prokurator kozgoyu, o şu iş ayağı için çıksın. Ortada mal, cana sayısı oyunlar bolup ketpese, misal az diptatlar kıkıra koysa, el aralık uyumda kıkıra koysa, bu işte cevap koyuşum. O şu bulut boyazı böyle işte. Hamay çıkarıp salat erten. Anday borç gerek emez. Bir iş kılmış iş, ayağı için geçiş gerek. Sotun çeşimini alıp bekitiş gerek. Aktasa bile sot aktaş gerek. Anam kamağı alıp durup, erten özleri çağırıp salgan, bu sotun çeşimsiz bulup duramaz. Агенттик соттун чечимсиз эле кылыш керек деп атпайсызбы өзүңүз? Жок, мындай айткан жокмун. Айттыңыз го, мени үстө эле кылып койсун деп. Менин сагыз карап туруп мен азыр бурмалап сөз. Мен сага айттым. Анда кайра? Мен кайра сөздү караган өзүң. Мен айтып аткам. Bir organ болуш керек, аныкташ керек, ким иностраннага. Ошону менин мыйзам долбоорумда юстиция министрлиги ал ишти чогулуп туруп сотко өткөрөт дедим. Сот чечимине жабат айтты. Бу карап көрсөң аны. Бул жерде биз андай акырчысы жок. Тем более мен каршымын. Башка бирөө тергөө функцияларды бериш үчүн. Азыр айтып атам. Men gölüp atam, tiyil kamaldı, bugün kamaldı, kişinin akşa төлese çilip edip atat. Sotun çeçimi joğulu. Bu da tur emez. Eğer de kalmaldın mı korrupsiyoner? Söyledin mi? Bulacak emne oluş gerek. Sen toluk çağırış gerek emez. Sen misalı 50 milyon vurdadın, 1 milyon tövüp koydun. Abi sen milyon tölü ödep çağırıp koyuş gerek emez. Naburat sot açış gerek. Sen bir bölümün tölüpsün, toluk tölüpsün, sen ben 20 yıl berişim verirse 10 yıl berimde pamuk koyuş gerek. 10 yıl verirsin olsa 5 yıl berip pamuk koyuş gerek. Sotun çeçiminden. Андай сотсыз чечимсиз болбойт. Любой нерсе сот чечимине болуш керек. Ансыз бир куттук мамлекет болбойбуз. Тура жагынан түшүнүп бергиле, просто суранышта тура жагынанчы. Азыр не кылайлы? Клуб KG'нин имаратынын астына барып, ошол жерге өзүнүн талаптары кылайлы. Ошондо бир баса белгилеп тактоо иретинде. Бир такта алсак болобу? Кактус мейли, жанагы перепечатка кылып тура. Клубтун күнөөсү эмнеде? Клубду мыйзамдарды бузуп, кайсы мыйзамды бузуптур? Ошол өзүнүн уставын бузуп эле. Анткени чет өлкөгө акча алгандан кийин өзүнүн уставы боюнча иштеш керек эле. Сиз уставын билесиз да? Уставын билем. Баары окшош, бар шаблон. Юстиция министрлигинде. Бирок мыйзамды бузулду деп сиз чечип койдуңуз. Жок, мен оюмча айттым да, менин оюмча. Ошол биз митингларда, мен тергөөчү эмесмин да. Yine ben seni sıylayım. Sen özünce grammatik balasın. Sen kırcamalık provokasyon balasın. Yok ben utaşın edeceğim zaten. Ben prokuratör emesmin. Özünüz için de. Ağrıda da bizge korkanı da şu balalar var. Gözümüz için. Auditör için. Biz meselelerini koyuyoruz. Bagay siz mana jurnalistler жөнүндө болот атта. Jurnalistlerge taптак жооп берсең, ар ким соткасын көтөрүп алып эле мойтуп. Провокацион суроолорду бере берсе жооп бере бербеңиз. Таптак журналисттерге эле жооп бериңиз. А то тура эмес жагынан кыскартып сизди карап турсуз, ит кылат. Мен ит кылганда ит кылат. Мен түшүнүп турам. Al uçak baranda aytayım. Al uçak gitti. Aslında 12 canlı şeylerle. Yani klop kesin canlı. Allah gelin. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган жарандар, азыр биз Россиянын пропагандасы деп аталган коомчулукка тараган кактус имаратынын алдына келсек, булар качып кетип бул жака. Мейли, булардын өзүнүн инсабына коюп. Азыр эми клуб деп баягы Американын пропагандасы деп коомчулукка карап жаткан элжек көргөн ошо клубтун Кыргызстандагы имаратынын алдына ошол жакка барып дагы биз өзүбүздүн ой пикирлерди айтайлы. Горький көчөсү 48. Горький көчөсү, Бишкек шаары Горький көчөсү 48-имарат. Анан бул пропагандага алдырбайлы, азыр биздин арабызда дагы ушундайлар
сырттан қарсылағандар үшін мен көргіше байқадым. Провокатор дейді. Бұл өзі енді ол көрсеткенді айтып отырмын мен саған, көрсет. Все, болды, ал өткен еш, қайда. Өткенде болмады, байке. Өткенде де баян наразылық акциясы болған. Ентесіменен. Бірақ бұны тартпайлы қояр, бұл өздерінің жеке бияқ алығын. Ошол нерсени токтотсун журналисттер, биздин урматтуу журналисттер, биздин прокуратура Кактус медианы доказ алып барсын үчүн биз аларды, биздин жарандар бардык журналисттерди, биздин кыздар, биздин балдар, буларды биз камап бергиле деп чыккан жери учат. Ушул балдар, ушул ким болсо ошол Кактус медианын кожоюну өзүнүн мыйзамсыз нерселерин алып, ошо кандай прокуратура чечим чыгарса, соттон кандай чечилсе, ошол нерсеге үчүн гана талап кылып чыкты. Биз кыргыз эл. Таанышып коюңуз. Мен атым Канжарбек Эргешалиевич, Шералиев фамилия. Блогер, сиз кайсыл жактан болосуз, эме иштеген ишиңизчи кайсы? Мен өзүм азыр пенсиядагы адаммын. Мен өзүм МВДдан пенсияга чыкканмын негизи. Азыркы убакта жогорку элдик көзөмөлдө элдер менен, элдик кол менен иштейм. Рахмат. Sen saklanıp geldin. Kazaklar karşısından uğup geldin. Kasaptan uğup mu? 4 euro. 6 5 euro. Gorki'ye varsın. Kaç dedin? 28. Devran getir. Биз анда жаш элек, ошол Турсунбек Бакиров сакалчан жүрбөй, ошол убакыт киргизер эми биз дагы бой жетилип келип, мээбиз жетпей эле ошо. Barbayla koyuldu da boldu. Militçiler bize Osman gördüler, karmak. Bakılar. Abi, o sokak astı kapat. Abi bunu başına girer mi? Başına girer de gelir. Kalar özlörünce eski çaralar. Bekte ayt otpam, bekte. Bundayla karnılarıyla kem oraya monte turganlar. Ölmekse, büt ölmekse. Milletler geçtiğinden yok etip. Maskeye koyuyor mu? Maskeye koyuyor mu? Var mı? Oğullardan ile fıraş gerek, bunlardan var da kontrolü. Bunlar da kıstayımlar. Devletlik açık içinde aslında. Az daha bir ötesi gelir tabi. Daha iyi ya. Dilek gelir. Даяр жазылган Турсунбай Бакир уулу. Биз анда жок элек башта. Ошондо даяр жазып коюп, Россияга чейин жазып даярдап койгон. Аны Портепкеге алып, ошо кайсы Портерди ал деп кыйкырып койчу. Атамбаевдин бийлиги болсо керек эле ошол убакта азыр камакта отурмайбы? Коррупцияга чектелипчи. Коррупцияга күнөөкөр деп табылып. Ошонун бийлиги өткөрбөй койгон экен эле. Мен интернеттен карап окудум. Кимде? Силер сунуштап ушул мыйзамды өткөзүп бергиле деген мыйзамды окудуңузбарбы? Ал Керектүү, ооба, ал өтө чоң мыйзам экен. Ооба, пункттарга ооба, эми баарын окуп чыга озундай болсо чын эле айтыш керек, бар болчу. Бирок азыр мына үстүртөн эле. Чындыгында эле мындай эми ал жерде да биздин өлкөдө да каршы келе турган нормалар бар деп айтып атышат. бирок сиз үстүртөн деген менен бирок ошол мыйзамдын ичинде бир какой-то бир деңгээлде бир каршы дагы эме болуп калышы мүмкүн да. Ошону айтып атпаймынбы? Ошол биздин өлкөгө дагы каршылык бул мыйзам ошол жылы жазылыптыр.
бирок бир-эки өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол канча жылда онда так бересиң да. Мен сизге сиз кимсиз таанышып коеюнчу? Мен Семетей Аманбек, журналист. Журналист. Кайсы сиз өзүңүз а? Жок, мен сайттын башкы редактору. Кайсы сайт? Булак шер. Булак кежи, ошол. Бая келип эле Токовдон мен барып ошого өзүң таанышып. Азыр ошол мыйзам боюнча сиздерди бул жактагы байкеле тааныштырдыбы же сиздер өзүңүздөр кызыгып ошол мыйзамдын долбоорун ооба, өзүбүз кызыгып Кыргызстан жарандары. Неге дегенде, бул өзүнүн оюнчу айтты. Анан атайын жакка келип алып, жалаң жигиттер экен. Эми алар айта берсин, башка бирөө булар деген балта чапкан деген туура эмес. Мыйзамсыз. буга чейин дагы көтөрүп келгенбиз. Буга чейин ошолорго каршы агент деген мыйзамды кабыл алабыз, силерге каршы деп бир талкуу болгон. Биз буну иноагент деген мыйзамды билебиз. Просто буну эми жакында ошону эми ичине активдешели барыбыз эле. Бул сизге дагы барыбыз эле активдешели Кыргызстандын жарандары. Биз эле Чейчи деген доминг менен мага демектен башка кылгыла. Журналисттердин 4-чү бийлик сиздер. Биздер как болгон катары уважаемый. Просто эми ушундой. Эмне ошол бизде? Мен турума жооп берет. Иноагент болгон деген не өзгөрдү? Sen gittiğe bana ilime, bana gittiğine kaç. Gel şuna. Nasıl ayır? Bana ilime. Иноагент как иноагент болду? Не өзгөрдү? Иноагент деген ошол жерге азыр минутта. Мына бакер менен сөз коюн да. Чет өлкөлүк көмүчү болот да биздин. Жок, эмнеси өзгөрүлөт? Ошонтип эле жазып берет, биз эмес өзгөрүлөт. Өзгөрүлөт. Биз эгерде мыйзам кабыл алсак, эгерде Кактус медиадан Кыргызстандын жалпы мамандык катат эмес да. Кактус медиадан макала чыккан болсо, аны биздин кошуна душман салгандар аны бетине кармай алышпайт. Бул Кыргызстандык экен го, Кактус медиа дегенде бизде Кактус медиа эмес, буларга иноагент, иностранный агент. Буларга макам берген. Булар бизде көзгөрүлөт алабыз. Ошол эле өзгөрүлөт. А мында жазып көп нерсе өзгөрүп. Буну эми мактоо жакшы сөйлөсөң, байка. Ошол эң негизгиси биз ошол эле. Жолдо коюңуздар, сиздер дагы бизге тиешелүү мыйзам болчу. Плакаттарда анан ушул жерде айтылбадыбы? Мен ошо плакаттагыларга мен азыр комментарий бербейм. Мен берге байкоочу болуп келдим. Бирок мен ушу митингдин жүрүшүнө гана баа берем. Митинг тынч маанайда өтүп атат, анча-мынча мындай эмоциональный жагын айтпаганда тынч, неме милиция кызматкерлери келип коомдук тартипти сактап берип атышат. Ошол анан журналисттерге эч ким тоскоолдук кылган жок, капкан уруксат берип атышат. Иноагент мыйзамы кирсин деген талапка кошуласызбы? Ал боюнча мен комментарий бере албайм. Мен байкоочумун, мен митингдин байкоочусумун. Байкоочу, биздин байкойт. Мен коргоочу катары. Коргоочу катары башка убакта берем. Мен бул митингдин жүрүшүнө бере албайм. Митингдин жүрүшүнө эмес, мен эми талабын айтып атам. Жок, талабына дагы жооп бере албайм. Жолду тоспогулачы, урматтуу немелер, жолду тоспойлу, уюштуруучулар бизге сөз деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Бишкек шаарындабыз. Азыр эми Клоп медианын имаратын алдына тынчтык акция бакырганы. Неме качып кетип калыштыр булар. Жок мына Кактус медиа. Жок, качып кетип калыштыр. Өзүнүн күнөөкөрүн сезип, бирок бул качып кетип жоопкерчиликтен качуу эмес. Тиешелүү органдар өзүңөр мындай бир неме кылыңыздар. Рахмат чоң, сиздерге. Мен караган. Байкоочусуздар да? Мен телефонумду жазып алчы. Жазып алып. Макул. Анан уксаң атың ким эле? Илимбек. Илимбек. Мен телефонумду сен жазып алайын. Анан кийин бир убактың болгондо мага чалып эже бир жердин жолу кайсы деген. Анан кийин экөөбүз кенен отуруп. Макул. Мондай үзүп. Макул.